ошол өтүлгөн сабагыбыз боюнча дүйнө жүзүнө экспедиция жасайбыз. Экспедиция бул дүйнө жүзүнө саякат. Биз өтүлгөн эле темалар боюнча. Демек, элестеткиле. Силердин колуңарда дүйнөнүн каалаган четине, каалаган жагына бара турган колуңарда паспорт бар, виза бар, колуңарда паспорт бар, билет бар. Мына ошол билет менен бүгүн биз ошол билетти колдонуп эң сырдуу, сыйкырдуу дүйнөнүн кол жерлерине барабыз. Мына баарыңардын колуңарда паспорт бар, билеттер бар. Бул паспортту биз кантип колдонобуз? Бүгүнкү сабакта демек аты жөнүңөрдү жазасыңар, классыңарды жазасыңар. Бул жерде визалар басылып турат. Ар бир сабакты, ар бир теманы түшүнүп, ар бир тапшырманы аткарган сайын мына ушул визаларга белгилерди коюп турасыңар. Мунун сабактын акырында канча өлкөгө бардыңар, канча тапшырманы аткардыңар, эмнелерди кызыктуу жооптор алдыңар, ошону менен эсептейбиз. Макулбу? Андай эмесе бул паспорт силерде. Дайырсыңарбы? Даяр болсок кеттик энди. Бизге дүйнөнүн төрт бурчунан, дүйнөнүн ар жагынан каттар келген. Мына ошол бүгүн биздин максат ошол экспедицияга чыгып, ошол табышмактарды чечүү болуп саналат. Келген каттарга жооп берүү. Аны биз эки топко бөлүнүп аткарабыз. Демек, альпинисттер, бул жактан альпинисттер, анан капитандын балдары болуп, мына ушул эки топко бөлүнүп алып, ошол каттарга жооп беребиз. Анда эмесе, биздин биринчи бекетибиз бул жоголгон каттар. Жоголгон каттар. Бул каттар балдар океандарда, ар кайсыл океандардан агып силерге келген. Бунун ичинде жардам сурап, табышмактар бар, тапшырмалар бар. Кайсыл материктен келген экендигин табышыңар керек болот. Демек, бул каттарды ачасыңар дагы кайсыл материктен келген кат экендигин табасыңар. Бул ортодо. Демек, капитандын балдарына кандай кат келген? Капитандын балдарына бул материкте дүйнөдөгү эң сууга бай дарыя агат дейт. Анын тропикалык токойлору планетанын өпкөсү деп аталат. Ал эми тоолорунда өзгөчө жаныбар лама деген жаныбар жашайт. Ошол кайсыл материк экендигин табышыңар керек. Альпинисттерге кандай кат келген? Бул материкте дүйнөдөгү эң чоң экономикага ээ өлкө жайгашкан. Бул жерде бийик кордильера тоолору созулуп жатат. Жана прерияларда ковбойлор жүрүүгө элестетүүгө болот. Ковбойлор каякта жашайт? Ошол материкти жетип табасыңар. Дүйнөдөгү эң экономикасы зор өлкө кайсыл экендигин табасыңар. Бул жерде карталар турат, ушуларды талкуулап. Достар, келип. Картадан көргөзөсүн. Картадан көргөзөсүн. Кайсыл материк экендигин тапчы. Силер эчекеди. Силер материңер кайсыл экен? Бул Түштүк Америка. Силер материңер Түштүк Америкадан келген кат экен. Планетанын эмнеси дедик? Өпкөсү деген кайсыл? Бул Бразилия мамлекети. Бразилиядагы Амазонка дарыясы. Амазонка дарыясы бар ал жакта дагы. Кандай тропикалдык токойлор менен билесиң? Экен. Альпинисттер, силерче кайсы материк экен? Кайсы материктен келиптир кат? Түндүк Америка материги. Экономикасы зор өлкө кайсыл мамлекет бул жерде? Америка Кошмо Штаты. Кайсыл жерде? Ковбойлор кайсыл жерде экен? Мексика. Мексикада, Американын жерлеринде. Демек, биздин биринчи катыбыз, биринчи бекетибиз мына ушинтип тапшырмаларды аткаруу менен өттү. Демек, анда эмесе, эми экинчи бекетибиз карап отуруйт. Азыр мен силерге мына ушундай сандыктарды берем. Бунун ичинде бир нерсе жашырынган, бекитилген. Буну силер биринчи могул жердеги каттарды окуп, табышмактарды окуп табасыңар. Анан ошол ичиндеги нерсени тапканда гана ачасыңар. Эгер таппай калсаңар, барып
жок. Өтпөй каласыңар кийинки бекетке. İçin açpagılar. İçin açpagılar. Ortada. Açpagılar. Açpagılar. Akırında açalım. Demek kapitanın balara bu özelliği bu kutuda kapitanın ballarına qanday çalışmak. Bu kutuda bir ösümlüktün mömösü var. Duralım mı şuna ya? Anın mekeni Efiyopya deyil. Al hazır dünyadagi eng populярдуу суусундуктардын biri. Ana hazır koçuda biz tele kolduğunuz dünya yüzüne taragan. Demek bu suusunduk eken. Yaşlap oylonglar. İçet ekeniz bunu. Silerge, alpinistlerge. Bu kutudagi ösümlük Түштүк Amerikadan kelgende. Европалыктар аны алгач гүлүүнү кызыгып гана өстүрүшкөн. Азыр биз аны күн сайын жейбиз дейт. Бул дагы дүйнө жүзүнө тараган күндүгө жейбиз. Ойлонуп алып тургула, анан акырында ачабыз. Лимонду тез-тез ичерпейбиз. Өзүбүз ичип атпайбызбы? Жок, өзүбүздө деле чыгат. Жакшылап ойлонгула. Бул кутуда бир өсүмдүктүн мөмөсү бар. Анын мекени Эфиопия дейт. Бизде деле өсүп турат. Апельсин, Европада деле өсөт. Эфиопия каяктан? Кокос. Буну күндүгө эртең менен ичишет. Кандай? Какао. Точно, бир өсүмдүк. Какао, кофе же, лимон же, эмне деп атыңар, сууду бир өсүмдүк топтолуп бар. Анан ачабыз. Кандай? Кофе. Кофе? Силер кайсы топтолдуңар? Картошка. Анан биринчи капитандын балдары кутуну ачсынчы, кайсыл эмне экени ичинде? Кофе. Анан? Кофе. Alpinistler açıklar. Kofi. Demek bizim ekinci belirtilistleri vizağı belgilep koyulsa öptü. Üçüncü. Sos degen emniler yardım eken. Sos degen yardım eken. Kartadan katalar deyip. Demek hazır silerge mına ушундай атайын конвертте каттар келген. Бул жердеги саякатчылар кайсы бир материкке баргандары ошол жерде эмне кылышкандыгын жазышкан. Анан ал жер туура жазганбы, туура эмес жазганбы? Ошону өзүңөр окуп, талкуулап, жазып айтып бересиңер, а? Демек, бул силерге Demek kapitanın ballarına kандай kap kelgen. Biz Түштүк Америкага барып дейт, дүйнөдөгү эң бийик Эверест чоңкусуна чыктык дейт. Андан соң Нил дарыясына кайык менен сүзүп, жергиликтүү кеңгуруларды көрдүк. Туурабы? Жок. Кайсыл жери ката экендигин ону астында кагаз турат, жазасыңар. Alpinistlerге кандай кат? Биз Африкага бардык дейт. Ал жерден түндүк уюлду көрүп, Амазонка дарыясына түштүк. Андан соң Евразиядагы Сахара чөлүн кесип өттүк дейт. Туурабы? Жок. Каталарын жазып коюңар. Amazonka daryosi Түштүк Америкада жайгашкан. Сахара чөлү Африка материгинде жайгашкан. Бул жерде түндүк уюлчу. Түндүк уюл кандай турбу? Африкадагы түндүк уюл кайсыл жакта? Алпинисттер. Түндүк уюл кайсыл жакта? Катам карасаң? Түндүк уюл. Кайсыл жакта? Кайсыл жакта? Айбике? Түндүктө турат го. Африкада борбордо турат, да? Түндүктө түндүк уюл. Кийинки капитандын балдары
каталарды айтабыз. Эверест чокусу Евразияда, Аха. Нил дарыясы Африкада, Аха. кенгуру Австралияда. Демек, түндү бою Африкада эмес. Сатмара, демек бул түндү жакта. Ал эми Амазонка дарыясы өзүңөр жакшы билесиңер, Түштүк Америкада суусу мол, суусу эң көп бар, дүйнө жүзү боюнча суусу көп. Сахара чөлү бул буну Евразия деп жазып койгон, бирок ал Африкада. Демек, капитандын балдарына Эверест Евразияда, Турататтар Нил Африкада, ал эми кенгуру бар Австралияда. Жакшы. Биздин кийинки бекетибиз 4-бекет виртуалдык секирүү. Бул жерде азыр доскада дүйнө жүзүнө белгилүү бир жерлер чыгат. Ал жердин атын аташыңар керек болот. Кайсы мамлекетте борбору менен кошуп атасың да? Азыр булар өтөбүз, мамлекеттерде борбор шарларды кошуп өтөбүз. Демек, биринчи сүрөт доскаңарыбыз. Бул Тадж-Махал кайсы жакта? Индияда. Көрөбүз. Тадж-Махал Индияда, Нью-Дели борбор шаар. Биринчи сүрөт. Бул Австралияда. Сидней театры борбору көрөбүз. Канберра. Сидней опера театры. Кийинки. Кытайда борбору. Бул эркиндик кайсы? Amerika'da, Akış'da, Amerika Koşma Ştatı. Вашингтон. Bunun adı Borboru, Washington, Borboru Washington, esemkin adı Erkinlik Estelik. Erkinlik Estelik. İyi. Taşraba. Narında değil. Narında yaktı. Kırsan borboru. Bişkek. Bişkek. İyi. Kanday? Arslanbak, Cangak, Tokoyu. Kırgızstanda borboru Bişkek. Bunu жақсы білесіңер, балдар. Дүние жүзі бойынша ең чоң жаңғақ тоқой, мына бір ғана біздің Қырғызстанда бұл тоқой менен жаңғақ тоқой менен негізеле біз Жалалатта жашағанымызға сыймықтанышыбыз керек. Анын ішінде Қырғызстанда жашағанымызға сыймықтанышыбыз керек. Анын ішінде Борборлық Азияда, анын ішінде Евразия материгінде жашағанымызға сыймықтанышыбыз керек. Мына ушундай кооз жерлер бар бізде. Биздин эки тапшырмабыз. Азыр телефондорду алып чыгасыңар. Мына ушул глобусту пайдаланып, телефон аркылуу IQ Globen деген бар, приложение, ошол аркылуу глобусту пайдаланып, кайсы материкте кандай жаныбар, кандай өсүмдүктөр, кандай жерлер бар экендигин изилдеп, өзүңөр телефон менен баарыңар бирден айтып бересиңер. Ошол приложение аркылуу эмнени көргөн болсоңор бирден айтып бересиңер. Мисалы сен жаныбарды көрүшүң мүмкүн, кайсы бир жерде, кайсы бир өсүмдүктү көрүшүң мүмкүн. Телефонду алып чыгабыз, IQ Globen деген приложенияны ачабыз. Бирөөнүндө гана иштей турган болсо, чогуу ортодо иштейбиз. Ben Afrika materiklerin artanını gördüm. Al 1 metre 800 metrede körülür. Al en çoğu 2,5 metre geçer. Кайсы материктен эмнени көрдүң? Африкадан кийди көрдүм. Африкадан кийди. Ал алта чоңуоттен. Бул жакта эле? Евразияда. Анда 20 жыл жашайт. Жайгашкан Кытайда. Биз бул картадан, бул глобустан балдар
бир гана жаныбарлар, өсүмдүктөр эмес, бардык нерсени маалыматтары менен кошо тапсак болот да. Телефонду балдар бир гана оюнга эмес, башкага эмес, мына ушундай билимге дагы иштетсек болот. Анда эмесе бүгүнкү биздин экспедициянын жыйынтыгы, саякатыбыздын жыйынтыгы баардыгыбыз мына ушул паспорттарды алабыз дагы визаларыбызды эсептеп чыгабыз. Канча мамлекетке өттүк, канча тапшырма аткарды, акырына жыйынтык чыгарасыңар дагы. Бул боюнча мен өзүм силерге баа коем. Анан бул жерде билет бар. Бул билет эмне үчүн? Аты жөнүңөрдү жазасыңар. Бүгүнкү саякатта сени эмне таң калтырды деп. Бүгүнкү саякат силерге эмне жакты, эмнеси жакпады, мына ушулар боюнча өзүңөрдүн оюңарды бул билетке жазасыңар. Жазып мага тапшырасыңар. Ал эми паспорт силерде кала берет. Мен саякаттагым келген өлкө деген темада кыскача эсе же болбосо сүрөт. Кайсы мамлекетке баргыңар келет? Бардыгыбыз эле дүйнө жүзүн саякаттагыбыз келет. Кайсы бир кол жерлерди барып көргүбүз келет. Жакшы кыялдар менен кыялдансаңар, ошол кыялдарыңар орундалар. Ошон үчүн тапшырма, ошол кайсы бир мамлекетке баргыңар келет, ошонун сүрөтүн же болбосо кыскача эссе. Мына ошол бүгүнкү саякатка катышып келгениңер үчүн баарыңарга 5 деген баа коюп, анан силерге атайын желектерин, ортодо чогуу. Чогуу бөлүп аласыңар. Балдар тапшырманы алдыңар, сабакка катышып келгениңер үчүн чоң рахмат. Koşsun.